10 жылдан бери талыкпай жасаган эмгектеринин аркасы менен жерге отургузган кичинекей чырпыктары өсүп жетилип, берекелүү мөмөсүн берип, чарбайысын кубандырып турган убагы чий менен жапайы чөптөн башка эч нерсе өспөгөн ээн талааны гүлдөгөн бакчага айландырууга жетишти. 55 гектар аянтка тиккен алма, өрүк, кокон гиляс жана алмурут өсүмдүктөрү учурда мол түшүмүн берүүдө. Алган түшүмдөрүн каарманыбыз өлкөбүздөгү шаарлардан тышкары кошуна өлкөлөргө дагы экспорттоп жатат. Багындай жакшы качество, жакшы товар болсо, ала турган адамдар өзлөрү келе берет экен. 100% четке кетет. Өрүгүбүз бүт эле Россияга кетти. Кокон гиляс, черешня колерованный. Ал дагы Россияга кетти. Мына муну эси Москвага алып кетебиз деп атат бул ашпортто. Көп жылдык эмгегинин үзүрүн көрүп жаткан чарба ээси элди жеке эле таза продукция менен камсыз кылбастан, элеттеги карапайым жашоочуларга да жумуш орундарын түзүп келет. Чарбачынын айтымында ооруп жыйноо иштеринин башталышы менен жүздөгөн киши иш менен камсыздалат. Азамат мырзанын өстүрүп баккан бакчасындагы түшүмдү ала турчу кардарлар да жок эмес. Махабат айым жолдошу экөө көлдүн жээгинде бышкан түшүмдү бакчага чейин келип сатып алып, Россия жергесине алып кетишет. Өз кезегинде алар аталган өлкөнүн жашоочуларын биздин продукцияга болгон кызыгуусун арттырууга аракет кылышат. Жолдошум Москвага алып барат. Мурун Казакстан болчу, айма азыр Россияга, Москвага. Эми бул алмурутту күйөөм жакшы сатып келсе, буюрса ойдогудай болсо, алма келерки жылдарга Азамат менен сүйлөшүп, алчасына, өрүгүнө кызыгып турабыз. Алма, алмуруттарды өз убагында дарылабаса, тез эле илдетке чалдыгып, ооруп калары да бышык. Акыркы убакта аймакта жүрүп жаткан бактериялык күйүк дарты менен оорутуп албаш үчүн Азамат мырза багын алдын ала дарылап да алган. Анын натыйжасында быйыл түшүмү жакшы экендигин баса белгилейт. Эми оору сыркоо деген сөзсүз болот. Азырда бизде бар. Ооруп аткан черешняларыбыз бар, ооруп аткан алмаларыбыз бар, ашпурттарыбыз деле бар. Оору биз үчүн коркунучтуу. Эми алдын алып, түрк технологияларын колдонуп, алдын ала дарыларды чачып колдонуп келатабыз. Бул биринчи. Экинчиси жана бактериалдык ожог көп каптабаганын да бирден бир себеби эми бизге агрономдордун айтуусу боюнча. Экинчи себеби көл жакын болгон себептен туздуу кыроо түшөт. Ошондон да бирден бир себеби бул бактериалдык ожог менен оорубай турганын бирден бир себеби ошол деп дагы. Бирок биз мындай оорубайт деп айта албайбыз, анткени ушул эле сорт айылда ошол бактериалдык ожог менен ооруп, жарымынан көп түшүмүбүздөн айрылып отурабыз да. Кудайым буйрса, быйыл биринчи жылы түшүмүн алып атабыз, биринчи түшүмүн терип атабыз. Буга чейин ашпурт терип сата элек болчубуз, быйыл биринчиси аз-аздан байлады. Кудай буйрса, жакшы. Чарба ээси Азамат Мажиков алдыда өндүрүлгөн продукцияны кайра иштетүү максатында ширек чыгаруучу жаңы шаймандардан алып келген. Ошондой эле бышкан мөмөнү көп убакыт сактоо максатында жаңы долбоорлорду жазып, муздаткыч сатып алууну да көздөп жаткандыгын билдирди. Асылбек Байелиев, Асылбек Касенов, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Жети Өгүз районунан.